Өтө ырайымдуу жана мээримдүү жараткан Алланын аты менен. Урматтуу туугандар, бул үй бүлө куруу максатында таанышуу, знакомство каналы десек болот. Сиздер менен Максат Бейшеев бүгүн кыскача сөздөр жана анкеталардан окуп коеюн. Үй бүлө курууга аракет кылыш керек да. Жумуш бүткөндөн кийин же болбосо күз келгенден кийин деп отурбай, баардык эле учурда эң негизгиси өзүңүздүн сүйүктүү адамыңызды таап калсаңыз эле дароо таанышуу, андан кийин жолугушуу, аларды кылыш керек. Аракет кылып күрөшүш керек жашоо үчүн. Бүгүн мен 1961 жылкы байке жөнүндө маалымат берейин. Өзүбүздүн Жумгал району Чейик айылынан болот экен. Аты белгилүү себептерден өзгөртүлдү. Кадырбек деп чалсаңыздар, кайрылсаңыздар болот. 61 жылкы учурда СБ жумушу менен Токмок шаарында иштеп жатат. Буга чейин да Жумгалда ошондой жумуш менен иштеген. Эч убакыт намазы бар. Чындап үй бүлө кургусу келет. Өтө мындай тамашалашпай эле чындап эле таанышат да. WhatsApp көтөрүп экен жөнөкөй телефон көтөрүлөт. Мындай жумуш менен жүрөт, намаз менен жүрөт, дин менен жүрөт, даваттарга чыгып турат, Кудай буйрса. Түз эле ушул номерге чалсаңыздар болот. Маалыматтарды тартынбай сурай бересиздер. Өзү теңдүү, өзүнүн жашына жакын, өзүнөн 1-2 жаш күчүү боло берет. Канча жашта болсоңуз бир байланышып көрүңүз. Сүйүү жашка карабайт. Телефону 0705 017 922. Кайталайм, 0705 017 922. Андан кийинки маалымат бул мурда дагы Инстаграмдан башка жактардан жарыя кылгам. Нокаттык 50 жаштагы таксир жөнүндө 76-жылкы жумушу соода кылат, базарда иштейт. 5 убакыт намаз, сакал, мечитке барып турат. Даваттарга чыгып келген. Бул байке менен түз эле байланыш кылсаңыз болот. WhatsApp номери дагы ушул 0220 325 012 туугандар. Дагы бир кайталайын. 0220 325 012. Жумуш абдан көп, бирок жумуш бүтпөйт. Үй бүлө курууну, жумушта иштөөнү, ибадат кылууну, аялыбыз менен жакшы мамиледе болууну, досторубуз менен жакшы маанай тартуулоону, соопчулук иштерди кылууну, кайрымдуулук иштерди баардыгын параллелдүү түрдө алып кеткенге убактыбызды бөлүштүрүшүбүз керек туугандар. Күн сайын 1,5 саат болобу жок дегенде таанышууга онлайн түрдө убактыңызды бөлүңүз. Ушул видеого лайк басыңыз, комментарийге өзүңүздүн кеңешиңизди бериңиз. Сиздин кеңеш абдан бизге керек. Кандай иштешибиз керек мындан ары. Биз аркылуу үй бүлө кургандар да бар. 15, 16, 17 болуп калды го дейм. 3 жыл мурда ачылган 2023-жыл. Бүгүн 20 канчасы 27-си, 27 август 2026-жыл. Кандай жаркыраган күндө турабыз. Күздү, жайдын эң акыркы күндөрү. Иншалла бул күндөр да өтүп кетпесин. Ошол алдыдагы бактыбыз үчүн, жаркыраган жашообуз үчүн бүгүн иштешибиз керек да туугандар. Акыретте бейишке чыгыш үчүн, Фирдаус жаннатка Аллах Таала бизди ошол жака түшүрүш үчүн, ошол жака лайыктуу болуп, ошол жака мээнет кылышыбыз керек. Кудайдын ыраазылыгын, туугандар. Бул кызматыбыз акылуу болот, бирок ниетибиз Кудай үчүн болот да. Эмгегиңди жетирбе деген бар. Бекер нерсенин баркы жок деген бар. Ар бир адам өзүнүн бактысы үчүн курбанчылык кылсын деген дагы бар. Ошондуктан бул иш жана хобби десем болот, тааныштыруу. Кызмат акыга келгенде кыйналган болсоңуздар, жеңилдиктер бар туугандар. Айымдардагы, мырзалар дагы төлөш керек. Болгону айымдарга 50% арзандатып болот. Мырзаларга 2000 деп койдум, айымдарга болсо ошонун жарымы деп койдум. Бирок жеңилдиктер бар туугандар. Эч кандай күйбөйсүздөр. Баардыгы ыраазычылык менен болсо, баардыгы туура болот. Бирок ушул жерден мага пикир берип койгула. 2000 сом өтө кымбат болуп кетпейби деп мындай жүрөгүм кээде өзүмө өзү айтат да. 1000 сом туура болмок дейм да. Силердин кандай оюңар бар? 2000 сом кымбатпы же кымбат эмеспи? Ошол жөнүндө айткыла. Эгер кымбат дейин десеңер, анда кичине арзандатуу кылалы, туугандар, акцияларды кылалы. А эгерде жок туура эле деген болсоңор, анда ушул баа менен калтырабыз. Эмне демекчибиз? Үй бүлө кура электер, үй бүлө куруп, өзүнүн жубайы менен, өзүнүн жары менен бактылуу жашап, Кудайдын сыноосуна кирсин. Мындай деген да бар экен да. Үйлөнбөсөң, Кудайдын сыноосуна кирбейсиң дейт. Ошондой эле турмушка чыкпасаңыз, Кудайдын сыноосуна кирбейсиң деген бар экен да. Ушул жерден Кудай бизди аялыбыз менен, аялыбызды биз менен, күйөөлөр менен сынайт экен да. Ар кандай абалда, кыйынчылыкта күлүп жайнап жеңиш үчүн өзүбүзгө күлкү тартуулашыбыз керек да. Жүрөгүбүздү, ичибизди, оюбузду баардыгын кубанычка толтурушубуз керек. Мээримге, сүйүүгө, иманга, ушундай жакшы сапаттарга толтурушубуз керек. Ошондо кайгы, кыжалаттык, негатив, жаман ой, сыгылуу, шектенүү бирөөлөрдөн, жаман ой баардыгы жок болот. Аларга орун калбайт да, аларга орун, место жок болот. Анткени жүрөгүбүздө эмне иман бар, жүрөгүбүздө кубаныч бар. Ошон үчүн ар бир абалды бул Кудайдан деп билип,
ошол Кудай сыноо берип атат деп берген Кудайдын сыноосуна ыраазычылык менен сүйүнүч менен кылышка энергия топтошубуз керек. Ал үчүн жакшы тамак ичиш керек. Жакшы тамактарды өзүбүзгө арнашыбыз керек. Жакшы чай ичиш керек, ызык ичиш керек. Суукта жылуураак кийиниш керек. Ызыкта салкыныраак кийинип, эртерээк жатканга аракет кылып, күн сайын бир 15 мүнөттөн эрте жатканга үйрөнүшүбүз керек экен да. Жок дегенде 10 мүнөттөн. Ошондо бир жума, бир 10 күндө калыпка келет экенбиз да. Норма убактысында жатууга. Дароо 10до жатып кете албайт экенбиз да. Саат 2де жатып отурсак, 1:30 жатып отурсакчы, күн сайын 15 мүнөттөн жылдырып отурсак, ошондо эң ылдам жатканда, жылдырганда эрте жатууга. Ошондо бир жума болот экен. Иншалла. Адам акырындап өзү көнүп кетет. Мисалы кеч жатып жүргөн киши ал эрте жатып алса уктабайт экен да. Өзүн ачып, бир жарым саат тиктеп отурат болуш керек. Ошо жарым саат чыдаш керек же болбосо. Уйкусу келбесе дагы жатыш керек. Иншалла. Ошондой жатуулар, тамак ичүүлөр, өзүбүзгө өзүбүз жумуш издөө, кыймыл аракет, бош жаткан киши да ооруйт да. Физикалык кыймыл керек. Жок дегенде эшиктин астын шыпырыш керек, тазалаш керек, адамдарга жардам бериш керек, туугандар. Бекер жаткыча бекер иште деген бар. Жок дегенде бекер иштеш керек. Иншалла. Албетте өзүбүздүн ден соолугубузга, өмүрүбүзгө зыяны жок жумуштарда иштешибиз керек экен. Иштеш керек деп элибиз ооруп атса деле оор нерселерди көтөрүп жүрбөйлү. Жок, андай эмес. Ар бир адам өзүнүн колунан келген ишти кылып атат. Жана ошондой эле ар бир адам өзүнүн колунан келген нерсени башкаларга берешендик кылып берип атат. Кээ бирөө негативдүү болсо, ал негативди берип атат да. Башкаларды урушуп атат, сөгүп атат, жаман көз менен карап атат. Ал негативди берип атат. Анткени өзүндө эмне бар? Толон негатив бар, ошону берип атат да. А бирөө кубанычты тартып алып атат, адамдарды кубандырып атат, сүйүндүрүп атат, күлдүрүп атат. Анда эмне бар? Позитив бар, күлкү бар, кубаныч бар, жакшы энергия бар да. Ошон үчүн энергияларды өзүбүзгө топтошубуз керек, жакшы китептерден окушубуз керек. Бул жерде хадистерден үмүттүн шооласы өчпөсүн дейт. Дагы эмне китептер бар? Китептин атын унутуп калыш керек да. Чечим деген китеп бар. Иис калтыр деген китеп бар. Шер Мухаммед алымыбыздын Тасматов. Айтор жана башка китептер бар да. Мен мисалы могу китепти аягына чыга албай койдум, чындап айткандачы. Жалкоолук кармап кетет. Бирок уйку келип атканда укташ керек да. Уктамайынча ал китеп окуганын ал нөл эле болот да. Эч нерсе ала албайсың андачы. Ошон үчүн көңүлүбүз ачылгандан кийин, энергия алгандан кийин кичинеден кылып башташ керек да. Жалкоолук үчүн күрөшүш керек. Пайгамбарда күрөшүп дуа кылган, Кудайдан паана тилеген, о Алла, мени жалкоолуктан сакта деген экен да. Жалкоолук өтө жаман нерсе. Бир жалкоо болуп көнүп алсак, ошол боюнча кылат экенбиз. Ошондон чыгыш керек. Жаштык мезгилибизде туугандар. Жаштыгыбызды күлкү менен, кубаныч менен, оюн менен гана өткөрүп койсок, каарлыгыбызды кайгуу менен өткөрүп коесуңар деген сөз бар. Ошону эске алышыбыз керек, туугандар. Бул айткан сөздүн баарын өзүм үчүн айтып атам, анткени өзүм амал кылам депчи. Силер ойлоп атасыңар бизге акыл деп. Жок, өзүм акыл айтып атам да. Өзүмдүн жүрөгүмдү угутуш үчүн элдерге айтыш керек. Ошондо элге жетет, элге да жатат, өзүмө да жетет да. Өзүмө биринчи бат жетет. Анткени өзүмдүн жүрөгүм сиздерге караганда мага жакын болот. Элдер түшүнбөсө да өзүм түшүнөм, өзүмө кирет ошол нерсе. Анан таанышууну улантабыз, туугандар. Жалгыз өтүү бул өтө бир кордуктардын бири десек болот экен да. Негативдүү жашоо көбүнчө жалгыз өткөндөрдө болот. Көңүлү жок, түнт адамдар болот. Ошо жалгыз адамдар болушат. Ошолордун катарына кирип кирбейбиз. Биз түгөйлүүлөрдүн, позитивдүүлөрдүн, иштермандардын, аракетчилдердин, идеалдуу адамдардын катарына кирели. Бир гана идеалдуу пайгамбар алейхиссалам болгон. Бирок кимдир бирөөнү жакшы көрсөк, анын жаман жактарын көрбөйбүз, пийлус жактарын көрүнөбүз. Ал сүйгөн адамыбыз биз үчүн идеалдуу көрүнөт да. Ошон үчүн сүйүүгө жетели, туугандар. Сиздерден сураныч Алла. Алладан сураныч, сиздерден өтүнүч. Бардыгы Кудайдан болот. Ошон үчүн дуа менен, аракет менен жакшылыкка жетебиз иншалла. Бир аз сабыр кылып коелу. Бардыгы иншалла болот. Онлайнды дагы, офлайнды дагы таштабайбыз. Ассаламу алейкум.